Балдар, biz өткөн сабакта талкуулганбыз, андан кийин кичинекей бир нерсени эксперимент кылып үйрөнөбүз. Мен деле кылып көргөн эмесмин. Чогуу биргеликте кылайлы деп чечтим. Анан баарыбыз макул болгонбуз. Азыр биздин заманга чейин адамдар биринчи сыячык элек кантип жазышкан, ошол шарттагы нерсени биз азыр жасап көрөбүз. Мурунку адамдар, азыркы биздин шариковый ручка чыга электе. Биз көз ачып сабакка окуп, кыскасы мектепте окуп жаткандан бери шариковый ручка менен жазабыз, шариктүү ручка менен. Мурунку адамдар кылгалем менен атайын сыяларды коюп алып анан жасашкан. Азыр мен интернеттен изилдеп көргөндө мына ушундай эле кадимки көмүрдүн майдасы болот го. Майдасы, кара биз отко жаккан көмүрдүн майдасы же болбосо аптекада сатылган жанагы активированный уголь деген таблетка бар. Көмүргө окшогон. Көбүнчө малдарга берет да. Мына ошол алып келип туруп майдалап жасасаңар да болот, көмүрдүн үстүнөн да элеткенип жасасаңар болот. Ал эми мен азыр оңой эле болсун деп казандын эле кадимки очокко жаккан казандын кара көзүнөн алып келдим кырып. Мына ушул бир кашык салабыз. Мен азыр салып алдым, даяр. Андан кийин бул эмне эле? Суу, кадимки эле суу. Кадимки суудан дагы ошол эле өлчөмдө куябыз. Бир аш кашык. Куябыз. Себеби бул суюктукту кармап туруш үчүн суу кошобуз. Ал эми кийинки этап кадимки эле плакли. Киоскаларда жанагы канцелярский товарларды саткан, киоскаларда саткан. Кадимки эле плакли мен кичинекейинен алып келдим. Мунун атайын курулушка колдонулуучу ар түрү бар. Азыр bundan дагы бул эмне үчүн керек? Бул кагазга жазганда баягы жазылган боек өчүп кетпей, жармашып катып калыш үчүн керек. Мындан дагы ушул эле өлчөмдө кошуп алабыз. Эми кошуп туруп буларды аябай бирикчекте аралаштырабыз. Азыр мен ушул нерсе менен аралаштырайынчы. Кашык менен аралаштырыш бир аз кыйын болуп кеткен. Клейди түшүрүп алайлы. Түшүрүп алып, бул үчөө бир массага келгичекти аябай аралаштырабыз. Аябай аралаштырабыз. Негизи көп же болбосо көмүрдү кармаганыңарда деле эмне болуп калат? Капкара болуп калат, капкара болуп. Башкача неме келип калат. Жана кызыл кышка. Бир массага келгиче аябай аралаштырабыз. Бул кара түстө болот. Анан биз ушуга эле тамак аш немеси бар го? Боёгу. Камырларды аркылуу түстө боёк ийет го. Мына ошол боёктон дагы кошуп ийсек болот, ошол түскө өзгөртүпчү. Айжан бир лист алып келди. Лист? Анан жерден пактап келди. Азыр эми муну биз бөлтөп жанагындай быдыр-сыдырынан арылтыш үчүн кадимки эле бул эме эле бинт же марлиге куюп туруп сыгып алабыз. Ошол коюп тур. Түшүнүп атасыңарбы? Ооба. Буларды биз эмне максатта өтүп бир нерсеге кызыгып, бир нерсени жасаганы аракет кылып ойлонушуңар керек да. Азыркы заманда эмне санариптешкен заманы. Санариптешкен заманда замандан артта калбай башка нерсени үйрөнүш керек. Азыр биз ушул аралашманы сыгып алабыз. Себеби бөлтөйгөн бөлтөктөрү мунун ичинде калыш керек. Бизге кадимки эле сыясы келиш керек. Мен азыр ушул кагаздын жардамында жанагы эмне эле колгоп алып келгенди унутуп калыптырмын. Ушундай атайын сыгыш үчүн калганын кийин сыгабыз. Бул боек катып калбаш үчүн биз оозу жабык идиште сакташыбыз керек да. Оозу жабык идиште сакташыбыз керек.
Üç ele nerseden gördüңөрбү? Azыр көрөбүz. Su, vagli жана эмне болду? Кара көө же болбосо көмүрдүн майдасы деле болот. Анан чыгармачылыкка жараша түстүү кылам десеңер бөлүп алып туруп жанагы эмеле тамагаш боёгун болот. Азыр эми кыл калемимди да унутуп калдым мен алып келишти. Азырдан көрөбүз. Эгер ушинтип эмне эле запастын карынан жазышкан жазып көрөлүчү гана. Аз бираздан кийин бул катет да мен кыл калем болгондон соң болмок. Кыл калем, боёктун калеми. Боёктун калеми керек да. Жок. Эми бираз кылып төзөмчү. Кургаганда чындап кара түстө катайып экен, көрөбүз. Кыл калем болгондордон соң болмок экен. Кана биргеликте үйлөйлөмү? Үйлөбүз. Ayanur. Bilal. Үйлө. Biraz kıl kalem çok koyurak жазып kaldı da. Gördüңөрбү? Suyuk masala. Pauza. Мындайча пауза. Мынакей биздин сыябыз суюк өлчөмдө. Өтө суюк эмес. Ал эми биз жазып алган бираз катыйбек. Передний экран болгончо мындай болмок. Көрдүңөрбү балдар? Ар нерсени изденсе болот экен. Ооба, изденсе болот. Мындан ары эмнелер жасайбыз? Кийинки сабакта эмнени үйрөнөлү? Бака. Эчиге самолет жасайбыз, учуп кетебиз. Ага жетпейли, майдараак нерселерди айтып тургачы. Бака жасайбыз. Карандаш кандай жугат экен? Вертолет жасайбыз. Карандаш кандай жугат экен? Жок, биз ташбака дейбиз. Эжеке. Толтура калган самолет жасап койгон. Мынакей биздин видеого тартыпкан боюнча токтоп калдык эле. Мына биздин сыябыз ушундай суюк өлчөмдө даяр болду. Биз аны бинттен сүзүп алдык. Анан мына ушундай кылып жазып алдык, бирок бираз кечирээк катайт. Көрдүк. Үйрөндүңөрбү балдар? Пайдалуу болдубу? Мурун ушундай нерселерге кызыкчу белеңер? Мындан ары дагы көп нерселерди тарттырабыз,